жалдырап эле отурчу эмес белең, ия. Жалдырап эле акча сурап отурчу эмес белең. Соттолуп атам, өлгөн атам деп. Ушул жердичи. Эми болуп бастабы, ия. Айтып берейин, ушул жердин башта электе бактык эле бизге барып такай офисте биз тамыбызды алдырып атабыз, антип атабыз, минтип атабыз, жардам бергиле деп жүрчү. Жардам берип мынакей ушул жерге бактык эле биринчи жолу могу жерге чатыр куруп бактык эле өзү келген. 14 кишиге 14 инвалид бар ошого бергиле деген. Жолдун жээгинен 14 кишиге инвалид кебел. Ушул жерге могу жерге теплица салып атканда мына бактык элежени көрсөтөт. Бактык маңдайында турган бактык элеже. Могу там салынып атканда бактык элеже ичине чейин кирип чогуу чайлашып жүргөн адамдар. Ай эмне себептен биздики красный линияга түшүп калат да булардыкы чындыкка чыгат? Чындык деген болуш керекпи? Ама олар эмненин негизинде кана фундаменттерин куруп атты? Документтерин көрсөтсүн. Бүгүн бүт баарын кылабыз. Менчи документация менин бош жерим жок. Неме замира келет. Мен үстөн чыккан. Бүт баарын айлык кагазында көрсөт. Биринчи бизге сатат. Эмени чакырыш керек? Бизге сатат. Анан кийин өзү учредитель болот. Андан кийин өзүнчө Карта бардым. ошо каражыга чыккан биз письмо жасабыз. Айлык өтүнүк. Ошо документ менен адвокаттар менен. Анан кийин Мамбетова Замира менен биригип алып, мына Амантурова Бактыгүл менин үстүмө заявление жазат. Мен адвокатмын. Мен Иманалиева деген адвокатмын. Мына Асаналиева деген Гүлжамал ИО. Муну Азыр мен ийомун. анан кийин экөөсүнүн үстүнө заявление жасап, бизден эме 25 000 доллар өндүрүп атат деп жазат. Анан жазгандан кийин мен айттым Бактыгүлгө. Бактыгүл эмне деп жазганың? Сен эметкен турбайсыңбы? Жазып койгон турбайсыңбы биздин үстүбүзгө? Сенден 25 000 доллар өндүрүп атат депчи. Анан кийин силер өндүрүп атпайсыңар деп. А сен алгандан кийин беришиң керек да. Же жериң бер, же акчаңды кайтарып сал бизге деп атабыз. Мына могу жерде мынакей 6 фундамент уже куюлду. Тура көрүп кой. Могу 6 фундамент куюлду. Куюлгандан кийин 6 фундаменттин акчасын санап көр. 36 000 доллар болуп атат. 25 000 долларды коюп койсун, всё разговор жок. Арыз жазыптыр булардын үстүнө кайта биздин үстүнө. Мынакей арыз.